1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил макамына ээ болгон. Андан бери туура 30 жыл болду. Бул жылдар аралыгында эне тилибиздин кадыр баркын канчалык деңгээлде көтөрө алдык. Алдыда кыргыз тилинин учурдагы абалы тууралуу сөз кылабыз. Студиянын мейманы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркол Ишекеев. Агай, саламатсызбы? Дагы жол биздин студияга кош келипсиз. Айтсаңыз, чынында эле мына 30 жылдык тарыхы бар экен мамлекеттик тил макамына ээ болгондон бери ушу кыргыз тилинин. Анан бүгүнкү күндөгү абалына кандай баа берсек болот? Абдан туура айтасыз. Эми бул мамлекеттүүлүк деген түшүнүктү баштаганда сөзсүз ал мамлекет тилден башталат деп айтсак туура болот да. Анткени ушул өлкөнүн атын эң байыркы тилдердин бири болгон кыргыз тили берген, затын ушул тил берген. Мен образда айтар элем, бул кыргыз тили өлкөнүн жүрөгү. Ана ошондуктан мына 30 жыл өттү. Эмнелерге жетиштик, эмне өксүктөрүбүз бар деп ар бирибиз ойлонуп атабыз. Чын-чынында алып караганда бул мамлекет тил Кыргызстандагы жашаган ар түрдүү улуттардын жарандык иденттүүлүгүнүн белгиси. Ошондой мазмунга ээ болуш керек. Аны канчалык биз көздүн карагындай сактап, тымарыбыздай тутуна билсек, ошончолук өлкөнүн да иденттүүлүгү бекемделет. Жарандарыбыздын иденттүүлүгү бекемделет. Дагы тереңирээк айтсам, мамлекет тилинин акыбалы кандай десе, мен бир эле сөз менен жооп бере элем. Мамлекеттин тагдыры кандай, абалы кандай, ошо менен канатташ, үзөңгүлөш. Бул өлкөнү биринен бөлүп кароого мүмкүн эмес. Ошондуктан 30 жылдын ичинде бир топ иштер бүткөрүлдү. Өзүңүз жакшы билесиз, али менин эсимде мамлекет тил баягы тоталитардык коомдо агыбы кире алчу эмес. Расмий иш кагаздардын баардыгы, жолугушуулардын баардыгы албетте расмий тилде жүрсү. Мына Кудайга шүгүр, ошо 1900 айтып өткөндөй 89 жылы 23 сентябрда биздин улуттук аң сезимибизде, жалпы эле улуттун тарыхында зор окуя болгон. Бул ошол советтик система өкүм сүрүп турганда өзүнүн улуттук тилин көтөрүп чыгып, аны мамлекет тилге айландырыш бул чоң иш болгон. Чоң күрөш болгон. Чоң интеллектуалдык таймаш болгон. Бул ошол мезгилдеги ушул иш чараны, ушул мыйзамды ишке ашырган биздин азаматтарыбыздын баатырдыгы болгон. Мына дагы образда айтканда бул биздин азаттыкка болгон умтулуубуздун алгачкы чабы элекеги болгон. Мына ошондон көп убай эле 2 жылдан кийин Кудай буйруп тагдырын жазып ушундай болду. Эгемендүүлүк колубузга тийди да. Ал эми эгемендүүлүктү, азаттыкты ата бабаларыбыз миңдеген жылдар бою көкүрөгүнө катып келген да, жүрөгүнө жашырып келген да. Караңыз, ошол зор үмүт, зор тилек көксөө колго тийди. Муну салыштырып болбойт. Эгемендүүлүктөн мурда биринчи ошо алгач тилибизди, эне тилибизди эркиндикке чыгарып алдык. Анан мына 20 быйыл азаттыктын 28 жылдыгы, тилдин 30 жылдыгын белгилеп атабыз. Булар бири менен бири удаалаш көрүнгөн бир баалыктар, бирин бири байыткан, бирин бири толуктаган. Булар сиам эгиздериндей болгон курулуш катарында мага образын жаратып атат да. Агай, эми ошол мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн ошол тил майрамында эле баягы калпакты көккө көтөрүп калбай, ар бир күнү күрөшүшүбүз керек. Анан да кандай бир маанилүү иштерди кылсак, кандай бир мектеп жашынан баштап ушул тилди бир каныбызга сиңирсек болот. Абдан туура айтасыз. Тил деген бул табият берген бир керемет нерсе. Ал табияттын мыйзамдарына баш ийет. Эгер биз табиятты коргармасак, экологияны талкаласак, табият биз жазалайт. Табияттында үнү бар, сөзү бар, өкүмү бар, чечими бар. А тил да ошондой нерсе. Эгер биз эне сүтү менен кошо келген эне тилибизди барктай албасак, анда биз улут катарында калыптанбайбыз. Улут катарында калыптанбасак, анда мамлекет катарындагы пайдабабыз бекем болбойт. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө тилди
окутуу тармагында биринчи, үйрөтүү тармагында өзүнчө бир эл аралык стандартка негизделген сертификаттык системаны билим берүүнүн баардык түзүмүнө киргизип атабыз. Бирок чечүүчү фактор ачык айтып коюш керек, бул үй бүлө институту, эне мектеби. Мына ушул жерде эне тилдин тагдыры чечилет. Эгерде Кыргызстандагы ар бир үй бүлө өзүнүн эне тили үчүн кам керип, түйшүк тартып, мээнет кылып, талыкпай иштебесе, биз жыйынтыктарга жете албайбыз. Бала мектепке чейин улуттук баалыктар менен сугарылып, анын улуу нерсе экендигин, кайталангыс нерсе экенин сезип туюп калыш керек. Ал эми бала бакчада ал өркүндөш керек. А мектепке баргандан кийин ал системалуу кетиш керек. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, ушу бир эл аралык билим берүүнүн лингвистикалык структурасына ылайык башталгыч мектепти бүткөндө балдарыбыз А1 деңгээлде сертификат алып чыксын деп атабыз. Андан кийин негизги мектепти бүтөт да 9-класс бүткөндө булар А2 деңгээлде сертификатка ээ болсун деп атабыз. Ал эми мектепти бүткөндөн кийин В1 деңгээлде сертификатка ээ болсун деп атабыз. Эгер В1 деңгээлиндеги сертификаты колунда жок болсо бүтүрүүчүнүн, анда ал бүтүрүүчү орто окуу жайларына, жогорку окуу жайларына өтүүгө мүмкүндүк жок. Эшик жабык деген маселени коюп атабыз. Андан тышкары мына келерки жылы Кудай буйрса, жалпы республикалык тесттөөлөр жүрүп атпайбы? Ошонун түзүмүнө кыргыз тили, адабияты, сынактын негизги бөлүмүнө кирет. Бул эме дегендик? Тажик мектебин бүтсө да, орус мектебин бүтсө да, өзбек мектебин бүтсө да, кыргыз тилдүү мектепти бүтсө да, баардыгы жана математиканы кандай тапшырса, дал ошондой жалпы республикалык тесттөөлөрдө бул сынактан өтөт. Бир мезгилде жалпы республикалык тесттөөлөргө киргенде бул тил, адабият кирген. Бирок айрым күчтөрдүн айынан муну кайра алдырып ташташкан. Алынып калган. Ошол эгер ошол мезгилде эле бул калымда калып калганда, биз андан бери 10 жылдан ашып кетти, 12-13 жыл болуп калды, жалпы тесттөө. Биз көңүлдөргө жетишип калмакпыз. Анда мектептен эле биз бул маселенин тагдырын чечип алмакпыз. Тилге каршы кырдаал жагдай ошондой болуп кетти, мына бул маселе созулуп кетти. Ошон мына Кудай буйрса, келерки жылы жалпы республикалык тесттөөлөр кирет, 21-жылдан баштап сертификаттык система кирет. Мектепке Кудай буйрса, бул зарылдыктардын системасы биздин балдардын психологиясын дагы өзгөртөт, ата-энелердин эне тилге болгон мамилесин дагы таптакыр өзгөртөт, өсүп келаткан муун өзүнүн эне тилине болгон баалыгын жаңы деңгээлге алып чыгат деген менде ишенич да, үмүт да терең. Демек, ошо сертификатты алуу үчүн баягы тилди үйрөнүп, умтулуу пайда болот. Андан тышкары ошо орто мектепте биз ошону ишке асырабызга деген планда туруп атабыз. Бул кыргыз тилдүү мектепте окуган балдарыбыз орус тилинен аксап атышат. Чынбы? Орус тилдүү мектептеги балдарыбыз кыргыз тилинен актап атышат. Бирок ошол жерде окуган балдардын дээрлик, чын айтайлы эми 80% орус тилдүү мектептердин өзүнө улутташтар. Ошондуктан биз мындай концепцияны сунуш кылалы деп атабыз Билим берүү министрлигине. Муну Кудай буйрса ишке ашырабыз. Орус тилдүү мектептерде алар окуткан сабактардын 60% орус тилде болсун. Окуу предметтер. Ал эми 40%-ын кыргыз тилинде берели. Тандайлы. Ар бир мектеп өз тандабасын. Мейли физикасын кыргыз тилинде береби, математикасын береби, же тарыхын береби, ушундай тандабасы деп атабыз да. Тескерисинче, кыргыз тилдүү мектептерде 60%-ын мамлекет тилде окутуп, 40%-ын орус тилинде окуталы деп атабыз. Ошондо тилдик гармония түзүлөт. Абдан туура. Анан ошол эле мезгилде биздин бүтүрүүчүлөрүбүз эки тилди эркин үйрөнүп чыгат. Ал ошол эле мезгилде алар дүйнөлүк тилдердин бирин үйрөнүп алса, бул эмне? Бул зор байлык. Эмгек рыногунда атаандаштыкка, конкуренцияга туруштук бере алат. Ал турмуштан өзүнүн ордун таап, ийгиликтүү жанын багып кетет. А бүгүнкү күндө чын эле бир тил менен эч ким окута албайт. Ааламдашуунун процесси тездик менен жүрүп атат. Демек, бул жерде биз көп тил билген кыргызстандыктардын жанын тарбиялашыбыз керек. Бул концепцияны ушу шаардагы мектептер үчүн ыңгайлууга, мисалы айылдагы мектептер. Эгерде биз эми ал жерде көп проблемалар бар. Биринчиден окуу куралдар, окуу метод комплекстер маселеси бар. Бул бүгүн эле ишке аша калбайт. Буга убакыт, мөөнөт керек. Андан тышкары адистерди, кадрларды даярдаш керек. Ошол эле предметти, 40% предметти
орысча берилген кыргыз мектептеринде адистерибиз барбы? Ошон үчүн вуз, мектеп, коомчулук үч илдеги бул маселени чечүү жагынан министрлик менен иштеп, балким убакыт талап калат, бирок ушуну ишке ашырып алсак, биз көп маселени чечип, билим берүүнү дагы, тил маселесин дагы, келип болочокто адамдын тагдырын да бир гармониялык чечкенге жетишет элек да. Ага, жогоруда айтпаңыз, мындан бир нече жыл мурун бардык иш кагаздар расмий тилде жүргүзүлчү эле деп. А бүгүнкү күндө абал кандай? Бүгүнкү күндө Кудай буйрса биз бүгүн көпчүлүк мекемелерде кээ бир мекемелер 100%га чыккан эмелер бар, мекемелерибиз бар. Иш кагаздары 100%. Бирок процесс, жалпы процесс азыр быйыл 50%га чукулдап калды. Мына былтыркы мониторинг боюнча 44% болчу. 4%дан 44%га чейинки аралыкта мамлекетте иштеп аткан. Эми биз быйылкы жыл бүткөндөн кийин 20-жылдан баштап кайра мониторинг жасайбыз. Мен азыр болжолдоп анализдеп атабыз. Азыр бир 50%га чыгып калдык. 50%. Эгерде биз иш кагаздарын жүргүзүүнүн пайыздык катышын көтөрүүгө биз түрткү бере турган механизмди да киргиздик. Өкмөттүн 17-жылы 757 токтомду чыгартканбыз. Мына ушул токтомдо талап боюнча бардык мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө иштеп аткан кадрларды мамлекет тилди билишинин деңгээлдери көрсөтүлгөн. Мына быйыл бардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер ушул жылдын акыры менен А2 деңгээлде сертификат колунда болуш керек. Өкмөт токтомуна ылайык. Эгерде андай токтом колунда жок болсо, анда анын кызматтык абалы жөнүндөгү маселе күн тартибине коюлат. Ал эми кийинки жылы В1 деңгээлде сертификат алыш керек. Ал эми 21-жылы В2 деңгээлде сертификат алыш керек. Бул мамлекет тилде эркин сүйлөй алам, эркин иш кагаздарын жүргүзө алам деген деңгээл. Биздин президентке талапкерлер сынак берген деңгээл. Мына 21-жылы бул маселе толук аягына чыгат. Демек, толук аягына чыгуу эмес, 21-жылы толук иш кагаздарын өтөбүз. Эч кимге мындай жеңилдик берилбейт. Бул токтомдун деңгээли. Ага, мына ушу көчөнү аралап өткөндө көрүнүк жарнактардагы абдан бир көйгөйлүү маселе да, ушу айрым жерлерде ушу көрүнүк жарнактарды биздин жакшынакай тилибизди бир тантык тилге айлантып абдан туура эле. Бул да чоң көйгөй болуп жатат азыр. Абдан зээндиге айткан маселе. Абдан туура маселени көз коюп атасыз. Биздин элдин бул мыйзамды түшүнүү, анан талдоо, анан аны аткаруу маданияты аябай бөксө да. Өзүңүз жакшы билесиз, мамлекет тил мыйзамында да бул ачык жазылган. Кыргызстандын аймагында, чөлкөмүндө көрүнүк жарнактар эки гана тилде жазылат. Биринчиси чоң тамга менен мамлекеттик тилде. Экинчи анын жанына андан кичинерээк тамга менен расмий тилде деп. Аны бири аткарбай атат. Мындан тышкары көрүнүк жарнак жөнүндөгү мыйзамда да ачык жазылган. Кыргыз тилинин адабий тили соолуктукты сакталыш керек. Орус тилинин адабий тили соолуктук толук сакталыш керек. Котормо мүмкүн болушунча адекваттуу болуш керек. Түшүнүктүү болуш керек. Жеткиликтүү болуш керек. Мына ушулардын баардыгын толук түрдө аткаруу маданият төм болот. Мындан тышкары айыл өкмөттөрү, райондук акимчиликтер, мэриялар бул маселени толук көзөмөлгө албай атышат. Албетте өкүнүчтүү. Эсиңиздерде болуш керек. 80-жылдарда Чыңгыз Айтматовдун абдан бир кызыктуу публистикасы жарык көргөн Алтын дарбаза деген. Ошондо гениалдуу жазуучу Бишкек шаарынын бейнесине, образына көрүнүшү аябай кейген. Ушул улуттук колорит жок, улуттук этнобаалыктар жок. Ушу Бишкек шаары башка республикалардын шаарларындай болуп, кыргыз элинин жан дүйнөсүн чагылдырган бир көрктүү шаар болсо деп. Тилек каршы бул данышмандын үмүтүн да, тилегин да бүгүнкү чейин аткара элекпиз. Ошондуктан Бишкек мэриясы бул маселе үстүндө аябай талыкпай иштеш керек. Кийинки кодекс боюнча ушундай көрүнүк жарнактарга кетип аткан каталыктарды жөнгө салып, аларга айып пул салуу боюнча мүмкүндүк мэрилер шаардын мэрлерине да берилди. Райондун акимдерине да берилди, айыл өкмөттөрүнө да берилди. Мурун монополияга каршы агенттик гана айып пул сала алчу да, биз да сала албайбыз. Мыйзам жол бербейт. Эми ошолордун баардыгы жапа тырмак жалпылап иштесе көп нерсе чече алабыз.
Бирок биз ошондой мүмкүндүгү жоктугубузга карабай тынымсыз Бишкек шаарынын мэриясы менен, райондор менен иштешип атабыз. Андан тышкары монополияга каршы агенттик менен меморандум түзүп, алар менен чогуу рейдтерге чыгып аракет кылып атабыз. Мунун ушунчалык деңгээлге түшүп кетишине мындан 5 жыл мурун Бишкек шаарында көрүнүк жарнак департамент болгон. Анда бир 6 киши иштеген, колдорунда транспорттор болгон, баардык мүмкүнтүктөр болгон. Ошону Бишкек шаарынын депутаттары жоюп жиберишкен. Ошонун айынан муну азыркы абалга келип калдык. Эми булар жаңы ачып, уже өндүрүшкө ишке кирген атат, ошол бөлүм. Анан булар түзөн-түз жетекчилик алат деп биз аракет кылабыз чогуу. Ага мына тил майрамына карата бир катар иш-чаралар башталды. Бүгүн жогорку кеңеште конференция өткөрдүңүздөр. Ал жерде эмне маселелер талкууланды? Ооба, бүгүн жогорку кеңеш менен бирге мамлекеттик тилге арналган илимий тажрыйбалык конференция өткөрдүк. Конференцияга коомчулуктун өкүлдөрү, жарандык коомдун өкүлдөрү, бийликтин өкүлдөрү жыгылып, ар түрдүү форматта адамдар катышты. Негизги максат тилдин жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышына абалы кандай. Эмнелерге жетиштик, эмнелерде өксүкпүз. Деги эле тилдин келечеги кандай? Бул ааламдашуу заманда деген көп кырдуу, көп саналуу ойлор айтылды. Өзгөчө мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынышындагы жагдайлар, ошол мезгилде тарыхый кырдаал маселесин ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин мурдагы спикери ошол мыйзамга кол койгон Медеткан Шеримкулов баяндама жасады. Ошол мезгилдеги саясий кырдаал кандай эле баарын абдан терең талдап, абдан олуттуу салмактуу ойлорду айтып, тилдин келечеги кенен экендигин, Кудай буйрса көп маселелер ишке ашып, дагы проблемалар алда тургандыгына карата бир омоктуу ойлорун айтты. Мындан тышкары өлкөнүн маданият маалымат министри Азамат Мырза дагы ошол тилдин жаш өкүлү катарында жаштарды ошо тилди сыйлоого, урматтоого чакырып, өзгөчө маалыматтын жаңы технологияларындагы контентте кыргыз тилинин ролун көтөрүүгө жаштарды чакырып кетти. Ошол эле мезгилде министрлик улуттук программа боюнча дагы каржы булагына ээ ошол багытта аткарылып жаткан иштер жөнүндө кеңири терең маалыматтарды берди жана көйгөйлөрдү ортого салды. Мындан тышкары билим берүү министринин орун басары Надир Айым бүгүнкү мезгилдеги жана мен козгоп өткөн деңгээлдер боюнча билим берүүнүн проблемаларына кенен терең талдоо берди деп абдан кызыктуу ойлорун ортого салды. Өзгөчө эл аралык деңгээлде тилдерди окутуу маданияты кандай, андагы методика кандай, андагы технология кандай, бизде ошол багытка кетип баратканыбызда кандайларга жетиштик, дагы кандай проблемалар алдыбызда күтүп турат. Андан тышкары ошол технологияларды ишке ашыруу үчүн биздин мугалимдердин деңгээли кандай, даярдыгы кандай, алардын кесипкөйлүгүн жогорулатуу багытында эмиштер аткарылды, дагы эмиштер турат маселесине негизи токтолуп өттү. Андан тышкары өзүңүз билесиз, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, жазуучу, акын, окумуштуу Каныбек Иманалиев кыргыз тилинин мамлекеттин өзгөчөлүктөрүнө, анын көркөмдүк, эстетикалык табиятына, философиялык ой чабытынды берүүдөгү касиетине, нарк нерселерине абдан аналитикалык негизде талдоолорду берип, конференциянын катышуучуларын бир топ бүйүрүн кызытты. Назаркул агай, биздин студияга келип маек куруп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында абдан бир маанилүү, омуктуу бир ойлорду ортого салдыңыз. Сиз айткан ошо тилди сактап калуу, өнүктүрүү ушу үй бүлө институтунан башталат деген сөзүңүз абдан бир таасирлүү болду. Биздин көрүүчүлөргө дагы бир таасир берди болуш керек деп ишенели. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Телевизион мындан ары дагы өнүктүрүүгө кеч эмес, сиздер көргөн кеч эмес программасы болду. Аны мен Каныкей Жунусова алып бардым. Аман туруңуздар.